көбөйтүүнү сурайм. Жараткан Алла Тааланы эң жакшы тааныган Мухаммаду Расулулла. Канчалык Алланы тааныса, ошончолук коркуу, ошончолук үмүт, ошончолук Алланы жакшы көрүү, ошончолук Аллага жакындоо, ошончолук Алла Таалага таянуу болот. Алланы тааныганга жараша. Ма'рифатуллах, Алла Тааланы чырайлуу тааныйлар. Риваяттарда келет: "Кассамаллахул акла аля саласати аджза". Алла Таала акылды 3-кө бөлгөн дейт. "Маман кунна фихи камула акулуху ва ман лакум фихи фала акла лаху". Ошо кимде 3-ө болсо, акылы толук, кимде 3-ө болбосо, акылы жок дейт. Ал кайсы десе, эң биринчи хусни ма'рифатилла, Алла Тааланы чырайлуу таануу. Экинчиси хусни ибадатилла, Алла Таалага чырайлуу ибадат кылуу. Үчүнчүсү хусни сабри аля авамирилла, Алланын буйруктарына чырайлуу сабыр кылуу. Ар биринде чырайлуу. Алла Тааланы чырайлуу тааныйлар. Красивое познание Аллаха дейт. Красивое поклонение Аллаха дейт. Красивое терпение на приказ Аллаха. Мындайча айтканда, биринчи Алла Тааланы жөн эле тааный эмес, өтө чырайлуу тааный. Сен паланчаны тааныйсыңбы? Сен тааныйм, үстүртөн тааныйм. Тааныйсың, ооба, билем, мындай эле. А тигиничи, аны мен жакындан тааныйм. Жакын билем мен буну жакындан тааныйм деп. Пайгамбарлар Алланы жакындан тааныйт. Себеп дегенде, аларга Алла Таала ма'рифат илимин эң жогорку деңгээлде берген. Андан кийин адам затынын арасынан сахабалар тааныды. Алланы канчалык сиз жакшы таанысаңыз, канчалык чырайлуу таанысаңыз, ошого жараша коркуу. Өткөнкү сабакта айттык эле. Яхлукукум фи бутуни уммахатикум халкан мин ба'ди халкин фи зулуматин салас. Алла силерди жаратат, эненин ичинде этап менен. Bir görünüşten ikinci görünüşke ötkörüp. Баарыбыздын башыбызда өткөн. Атанын белинен чыккан bir тамчы суу элек. Ошол жерде баш жок эле. Пут жок эле. Оң жагы, сол жагы жок эле. Алла Субханаху ва Таала ошол тамчы суудан эненин ичинде 3 караңгылыкта деди. Фи зулуматин салас, 3 караңгылыкта. Биринчи боюнда бер эненин ичи өзүнчө караңгылык. Жатындын ичи өзүнчө караңгылык. Андан кийин тон. Ошо бала, курсактагы баланын тону, ошонун ичинде караңгылыкта. Алла Таала ушуну кандай кылып жаратып атат? Өң берип атат ошого, сүрөт берип атат Алла Таала ошого. Эми ушундай Алла Тааланы унутуп жашайсыңбы? Ушундай Алланы эстебей жашайсыңбы? Ушундай Аллага шүгүр айтпай жашайсыңбы? Ушундай Алла Таалага баш ийбей жашайсыңбы? Сен кандай инсансың? Я айюхал инсан, ма гаррака би раббикал карим, аллади халакака, фасаввака, фаадалак, фи айи суратин ма шаа раккабак. Алла Таала не дейт? Эй инсан, сени кайсы нерсе азгырып койду өзү? Берешен жаратуучунун мамилеси тууралуу. Алла Тааланы эстебей, ага баш ийбей, ага сыйынбай, андан сурабай жашап атасың. Эмне нерсе сени азгырды? Дүнүйөбү? Нафспи? Шайтанбы? Аялбы? Акчабы? Мансаппы? Эмне нерсе сени алат? Ма гаррака би раббикал карим. Алла айтат. Роб, жаратуучу бизди бардыгыбыз жараткан. Карим жөнөкөй эмес, береши. Суратпай туруп бергенди карим дейт. Сураганда бергенде сахи дейт арабтар. Алла Субханаху ва Таала суратпастан туруп бизге берди. Берүүчү, берешен жоомат. Аллади халакака. Ал не? Ал өзү сени жараткан. Фасаввака фаадалак. Сени ошо жаратууда бардык мүчөлөрүңдүчү кандай кылды? Бардыгын тегиз, шайкеш кылып жаратты. Мүчөлөрүңдүн бардыгын иреттеп, шайкеш кылып койду. Жөнөкөй эмес. Кайсы келбетте ал өзү кааласа, худум ошондой сени дал ошондой курады дейт. Алла каалады, ушундай кылып жаратты. Биз ата энебиз каалагандай болгон эмеспиз. Бул жерде Алланын каалоосу жүрөт.
Allah kaçan kaladı, oşonda geldik. Kanday öңdө kaladı, oşonday olduk. Ulutubuz, urubuz, jurtubuz ar kanday bolgonu Kur'an mындай дейт. Ya eyyuhan nas, inna halaknakum min dakarin ve unta. Ey adamlar, biz sizlerdi barыңарды bir adam, bir ayal, mındaç aytkanda bir erkek, bir ayaldan jarattık. Adam atadan, Hava eneden. Ya eyyuhan nas, inna halaknakum min dakarin ve unta. Biz sizlerden barыңарды jarattık. Bir erkek, bir ayaldan. Ve cealnakum şu'uba ve qabaila li ta'arafu. Jana sizlerdi biz ar kanday el, ulut, urulardı kılıp koyduk. Sizlerdi şunda bölüp. Ne üçün? Li ta'arafu. Sizler biri-biriңердин madaniyatыңарды, urp adatыңарды, öňü başыңарды biliş üçün. Biri-biriңерди jakşılıkka çakırış üçün. İnne akramakum indallahi atqakum. Sizlerden en urmatlığınar, en sıyılığınar Allah'ın aldığında en takvarağınar. Hucurat suresinde ayet geliyor. Demek tuğanlar jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bizdi mınday kılıp jaratıp atsa وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah uşunday zat enenin jatın içinde sizlerge tüs beretti. Yusavvir sizlerge öň tüstü kelbetti Allah Taala enenin jatın içinde verir. Kayfa yaşa kanday özü kalasa. Biz özümüz eç kimden alып algan emasmiz. Andan başka sıyınganга layıktуу zat yok. Gayrılganга, arız muun aytkanga, jaldırap jalvuraganга, korkonga, ümit kılganга Allah'dan başka eç kim layık emas. Oşonduktan armanыбызды Allah'a aytaylı. Arızыбызды Allah'a aytaylı. Allah'dan soraylı. Bardığın berүүчү özü. Bardığın jaratуучу özü. Bardığın başkaruuчу özü. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala kudreti çeksiz. Allah Taala üstümdü. Allah Taala danışmandı. Hiçbir insan başka insanga okşabойт. Barыбыз bunu jakşı bilebиz. Kur'anda ne deydi? Allah özünü tanıştırıp. Ve huvallahu'l haliqul bari'ul musawwir. Lehul asmaul husna. Allah jaratуучу, jokton bar kılуучу, öň tüs berүүчү. Aga taandık çıraylı atlar var. Başka жерде Kur'anda aytat: "Velillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah'a taandık çıraylı Allah'ın atları var. Oşo menen Allah'a gayrılgıla deydi. Kanday atı var? Geçirүүчү, ömür berүүчү, densoluk berүүчү, şifa berүүчү. Jaratkan Allah rızkı berүүчү, saktooçu, hidayat berүүчү, izzat, bakıt berүүчү, dozoktan kutkarүүчү, geçirүүчү, süyүүчү, çeçүүчү, görүүчү, uguuçu, bilүүчү. Allah subhanahu wa ta'ala öç aladır. Kardı, oşo ele kezde, rayımdı. Allah Taala'nın kudretdi. En algaç, andan burada eşkim yok. En akır, andan keyin eşkim olmuyor. Jogorу Allah subhanahu wa ta'ala. Bardığın eseptep, taktap koyuçu. Al jalgız, şerigi yok. Allah Taala'nın çıraylı atları var. Ya Ahad, ya Samad, ya Selam, ya Kahhar, ya Gaffar, ya Fattah, ya Alim, ya Semi', ya Basir. Allah Taala gayrılgan. Atları menen gayrılgıla deydi. Allah Taala'dan gayrılsıraптыр deydi. Mına ketip oğanlar. Yusabbihu lehu ma fis semawati vel ard ve huvel azizul hakim. Allah Taalaga asmandagılar dagı tasbih aytat, arulayt. Allah bardık ayıptan taza dep. Jerdegiler dagı jana al üstümdü danışman. Sawa'un minkum men asarra'l qawl ve men jahara bihi ve men huve mustahfin bil-leyl ve saribun bin-nahar. Ayırması yok. Sen jaşırınıp akırın söylesöň dele Allah Taala bilip turat. Ugup turat emne dep söylep atasın. Jahriya mındayça aytkanda ünüňi çıgarıp söylesöň dele içine söylese ayırması yok. Ve asirru qawlakum aw ijharu bih innehu alimun bi zatis sudur. Allah Kur'an'da Tabarak suresinde. Sizler akırın söylegile, ünüňi çıgarıp söylegile, jaşırın söylegile ayırması yok. Allah subhanahu wa ta'ala bardığın bilip turat. Robungar uşunday al jürekli içindeki sırları da bilip turat. Niye de odat bu jerde? Oman huwa mustahfin bil-leyl. Tündösü üyüňizdin karangılığında içinde otursanız dağı Allah Taala bunu bilip turat.
Gündüzü basıp жүрсөңүz dagı ayırması yok. Jaratkan Allah. Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâm thumma istevâ alal arş ya'lemu ma yelicu fil ard ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minas semâi ve ma ya'rucu fiha ve huve ma'akum aynama kuntum. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah uşunday zat. Jarattı asmandardı jana жерди 6 ayda, 6 günde doysun. 6 günde Allah jaratıp jer asmandı. 2 günde жерди jarattı. 2 günde asmandı jarattı. 2 günde jerdegi жарактуу, керектүү жандык бардыгын жаратты Алла Таала. Кыскасы айтканда 2 günde жер, 2 günde asman, жана 2 günde jerdegi алдындагы, üstündөгü бардык нерселерди Алла Таалам жаратты. 6 gün. Andan keyin Allah Subhanahu wa Taala arşqa mustavi boldu. Arşta Allah Taalam jaratkany, arşqa жүздөнгөнү, Allah Taala arşqa üstünlүү болгону, Allah Subhanahu wa Taala barın badışası. Bilet жерге кирген нерсени, жана жерден чыккан нерсени. Канча тамчы суу жерге кирди, Allah билет. Канча үрөөн эктиңер, ыргыттыңар, будайларды, арпаларды, üstünde kança kalıp gitti, kança жерге girdi. Siz bilmeyiz. Allah bilet şunu var. Canım ne dedi Allah Teala? Asmandan kança möndürбү, jamgırбы, karбы, kança düştü. Anı bilet. Jana asmanga көтөрүлүп аткан амалдардын бардыгын билет. Jana al sizler kayda olup ağla sizler menen birge. Allah Teala emne amal kılıp atkanyňарды görüp turar. Allah birge ilimi menen, Allah birge kudreti menen, bardyk sıfatı menen. Munaki Kur'an-ı Kerim. Allahu lezî halaka sab'a semâvât ve minel ardı mislehunna yetenâzil amru beynehunna lita'lemû ennallâhe alâ kulli şeyin kadîr ve ennallâhe kad ahâta bi kulli şeyin ilma. Bu Allah'ın ayetleri bizden imanımızdı gozga olsa, imanımızdı canlandırvasa, imanımızdı bekemdevese, anda kaysi nerse bizden imanımızdı bekemdeydi. Oşun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en negizgi imandı. Tevhid Allah'ın жалгыздыгына bolgon bekem işenimdi. Bekemdeş üçün Allah Teala gayra ayetlarda apkeler. Allah oşunday zat jet asmandı jarattı. Kuddum oşonday ele jerdi. Manisi kanday? Jeti asman, jeti jer. Allah'ın buyruğu tüşüp turat bul jerde. Bugün kim jaşayt, kim ölet? Allah çeçet, hiç kim çeçpeyt. Kimge densoluk, kimge oru? Allah çeçet. Kimge ırıskı? Allah çeçet. Kimge uğul, kimge kız, kimge eşnerse? Allah çeçet doğandar bundan. Kimde tora jolga salat, kimde adaştırat Allah'ın işi. Kimge beyişke, kimge dozoko, jaratkan Allah Teala özü çeçet. Bilip alışınglar üçün uşulardın bardığın. Allah her bir nese kudretli, her bir neseni Allah öz ilimine kamtıgan. Tenezzalul melâikatu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli amr. Perişteler jana Cebrail perişte Kadir tünde Allah Taala'nın ruhsatı menen bardyk işlerdi alıp düşet jerge dep atat. Allah Taala demek jamgırdın tamçısın, buğdaydın sanın, жерден көтөрүлгөн чаңдын салмагын дагы билет да. Канча жамгыр тамчы, канча жерден чыккан буğday, чаң көтөрүлгөн салмагын, тоонун тоннасын билген жараткан Allah Subhanahu wa Taala. Дарактан азымынакы азы көзүндө жалбырактар үзүлүп түшүп атат. Канча буралып түшөт жерге Allah Taala'nын илиминде. Биз аны билбейбиз. Da uşuğa şey Allah Subhanahu wa Taala. Allah'ın ilimine. Sizden kaça çaçınız var? Ben ayaktan bileyim. Allah'ın iliminde. Men de kaça siz bilmeyiz. Allah'ın iliminde. Allah Taala'nın ilimi şunday. Ve in min şeyin illa indana khazainuhu ve ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Allah'ın aldığında her bir dersenin kazınaları var iken toğandar. Allah'ın aldığında kartoşkanın kazınaları Allah'ın aldığında. Buğdaydın kazınaları, arpanın kazınaları Allah'ın aldığında. Cüzümdün, almanın kazınaları Allah'ın aldığında. Neft, altın, gümüştün kazınaları, temirdin kazınaları Allah'ın aldığında. Bardık nerse, pahtanın kazınası değilsin. Allah Teala ayet tutat. Ve in min şeyin degeni hiçbir nerse şunday yok deyit. Allah'ın kazınası, Allah'ın aldığında kazınaları bolboğan.
Демек бардық нерсенин казыналары Алланын алдында. Жана Алла Таала белгилүү өлчөмдө түшүрөт. Белгилүү өлчөмдө. Канча кар жаш керек быйыл? Өзүнүн өлчөмү бар. Канча жамгыр жааш керек? Өзүнүн өлчөмү бар. Канча суук шамал келиш керек? Өзүнүн өлчөмү бар. Алла Субхана канча ысык бериш керек? Өзүнүн өлчөмү бар. Канча оорут бериш керек? Канча ден соолук? Өзүнүн өлчөмү бар. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Алла айтат, казыналары коет, эсеби жок. Бирок канча өлчөмдө түшүрөт, Алла өзү билет. Башка жерде Куранда Алла Таала айтат, эгерде Алла Таала ырыскыны көп кылып жайып берсе, адамдар кутуруп кетет. Ырыскынын эшигин ачып койсо, совсем элечи, адам көтөрө албайт. Адам тез айныйт, тез бузулат. Бири-бирин кырып берет. Бири-бирин жок кылып берет. Бузукун эшиги ачылат. Коркуу менен жашайт. Бири-бирин эмне гана кылып берет. Азыр ушунча дүйнө канча кырылып атат? Бири-бирин. Дүйнө үчүн кырып атат. Чоң-чоң мамлекеттер, кичине-кичинекей мамлекеттер айнды. Бардык акча, дүйнө. Эгер Алла Таалам ар бир инсанга 8 миллиардга бирден килограмм алтын жадыра берсе, 4 миллиарды калат да, кырылып калат да. Бири-бирин өлтүрүп эле жок кылып. Алла белгилүү өлчөмдө түшүрөм дейт. Ва куллу шайин индаху би миqdar. Ар бир нерсе Алланын алдында өлчөмгөн турган. Мынакей. Ошон үчүн мусулман адам Алла Тааланы менин үстүмдө көзөмөлдөп турат деп бардык иштерде ушундай жашаш керек экен. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла Таала силердин үстүңөрдөн көзөмөлдөчү. Кайсы ишти кылып атасыз? Ким менен сүйлөшүп атасыз? Кайерге барып атасыз? Ким менен келишим түзүп атасыз? Ким менен тамак жеп атасыз? Ким менен сапар кылып атасыз? Ким менен жашап атасыз? Кайерде гана болбосо, жалгызсызбы? Жамаат мененсизби? Түндөсүбү? Күндүзүбү? Асмандасызбы? Жердесизби? Суунун үстүндөсүзбү? Айырмасы жок. Инналлаха кана алейкум ракиба. Мына аятты биз кайталап жүрөйлү, айтып жүрөйлү, жайылтып жүрөйлү, эстеп жүрөйлү. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла Таала барыңарга ар дайым көзөмөлдөчү. Көзөмөлдөп турат. Демек Алла Таала мени көзөмөлдөп турат деп жашасак, башка жашоо болот да. Ибадат кылабыз, арамды таштайбыз. Элге пайдалуу болобуз, зыян бербейбиз. Ахиретке даярданабыз, дүйнөгө алданбайбыз. Эгерде Алла мени көрүп турат, угуп турат, билип турат, көзөмөлдөп турат деген сезим жүрөгүбүздө ойгонсо, анда совсем башка жашоо болот анда. Анда Алланын буйруктарын аткарганга, Аллага шүгүр кылганга, арам нерселерди таштаганга, күнөөдөн сактанганга Алла Тааланын толук күч кубат берет. Кеп мына да биз жаратканды унутуп калып жашап атабыз. Маселе ушуда. Ошон үчүн туугандар, Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айткан Курандагы аят бар. Я юхалладина аману тақуллах хаққа туқатихи. Эй имандуулар, Алладан коркулагандай коркуунун акысы бар. Алладан таквалык кылгыла кандай таквалыктын акысы бар деген аятта. Ушунун мааниси эмне дегенде, Абдулла ибн Мас'уд пайгамбарыбыздын менмин деген сахабасы радыйаллаху анху айтат. Bunun manisi yudkar ve la yunsa. Birincisi şu, Allah'ını este unutma. Allah'ını zikir kılınsın, esten çıkmasın ama, esten. Allah'ını unutma, Allah'ını unutkanlarga okşap yaşaba. Kebirleri. Ne kılat? Allah özüngde unuturtup koyat. İkincisi, Allah Teala'ga şükürsüzlük kılma. Üçüncüsü, başı karşı çıkma. Şu üçön atkarsan, sen Allah Teala'dan çınığı, korkkondun akısın berdin. Takvalıktın çınığı sıfatı sana geldi. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala'da. Demek münake, Allah Teala'nı este, unutma. Şükür kıl, şükürsüzlük kılma. Başı karşı çıkma. Jaratkan Allah'ın buyruğuna karşı çıkma. Mına takvalıktın ne de atat? Çınığı, akısı da var.
Ошон үчүн ар бир мусулман яжиб алал муъмин ан юрахиб Аллаху таала фи жами умурихи ва амалихи ва аквалихи ва ахвалихи. Момун адамга, мусулман адамга важип Алла Тааланы бардык өзүнүн иштеринде, амалдарында, сөздөрүндө, абалдарында көзөмөлдөп турат деп ишенгени важип. Ар бир иште, ар бир амалда, ар бир сөздө. Алла мени көзөмөлдөп атат, мисалы, мен сүйлөп атам, эмне сүйлөп атам? Сиз угуп атасыз, азамы Алла көзөмөлдөп турат. Эмне иш кылайын деп атасыз? Алла көзөмөлдөп турат. Кандай абалда болбойлу? Ооруп атабызбы, урсак ачпы, токпу, тойдобу, жаназадабы? Алла көзөмөлдөп турат. Көзөмөл, наблюдение. На видеонаблюдение бу чепуха бу. Эч нерсе деле эмес ал. Алланын наблюдениясы мынандай. Пенде Алланын наблюдениясында 24 саат Алланын наблюдениясы. Өлгөнгө чейин. İmam Ahmad İbni Hanbal rahmetullahi aleyh bir ırsavını aytçı eken көбүнчөчү. İdâ mâ khalawta dahra yevman felâ tekul. Khalawtu velâkin kul aleyye rakîb. Ve lâ tehsebennallâhe yagfulu sa'aten. Ve lâ ennema tuhfi aleyhi yagîb. Ananday ırda çıkende. Sen bul dünyada doğruda bir gün жалгыз kalsan sen aytpa men жалгыз kaldım dep. Бирок sen ayt Allah meni көзөмөлдөп турат dep. Allah Taala biraz vaqtqa dagı bekapar bolboyt sen. Bekapar bolboyt. Sen аны ойлобо bekapar bolot dep. O bekapar bolboyt Allah Taala. Жана эмне нерсени жашырсаң, ал жок болбойт дейт. Бул деген мындай турган. Siz жакшы жашырып иш кыласызбы, жаман иш кыласызбы, баары жок болбойт. Unutulmayt. Soğup жақшы iş kılsanız bul unutulmayt hiç kaçan. Günö iş kılsanız az eskirip жоқ болып кетпейт. Баары сакталат. Баары жазылат. Баары Алла Subhanahu wa Taala кыямат күнү кабар берет. Кыямат күнү кабар берет Алла Subhanahu wa Taala. Кайра тирилткенде ахсахуллаху ва насу адамдар унутуп калган болот. Бирок Алла эсептеп тактап баарын жаздырып койгон болот. Баарын Алла Subhanahu wa Taala анын кабарын берет. Демек тугандар, муракабатулла. Муракаба деп коет экен ушуну шариятта. Муракаба дегени Алла мени көзөмөлдөп турат. Ушул сезимди ойготуңуз. Базарда дагы, көчөдө дагы, үйдө дагы, мечитте дагы. Allah meni көзөмөл. Бирибизге айтканда Алла көзөмөлдөп турат. Муракаба. Напсини тарбия кылганга, напсини тазалаганга, оңдогонго Алла Таала көрүп турат деген сезимди ойготконго туура келет. Мунсуз мүмкүн эмес дейт. Ошон үчүн айткан: "Мутахаллиян анил кабахи ва разаил, мутахаллиян бил махасин вал фадаил." Кыскасы айтканда бардык жаман адаттан, жаман кылык жоруктардан, күнөөлөр, кылмыштуулуктан тугандар арылайлы, бардык баалуулуктар менен кооздолойлу. Ошого Алла мени көзөмөлдөп турат деген бизге касиет, ушул сезим ойгонуш керек дейт. Абу Дауд шарифте келет, Абдулла ибн Муавия Al-Amiri radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman." Üç nerse var, kim oşonu kılsa imandın damın tattı deyit. Üç nerse var. Kim oşonu kılsa imandın damın tattı. Kus iman on почувствовал. Man abadallah vahdah. Жалгыз Allah'a kim ibadet kılsa ve alima ennehu la ilahe illallah. Cana bekem işense andan başka sığınana layıklı zat yok dep. Ve a'ta zekata malihi. Cana mal mülkün zeketi verse tîbatan biha nafsuh. Ağa kanday dese çın jüröktü. Zeket berip atkandamda kıynalıp, kıjalat bolup, настроение жоқ, şunça akça verip atam dep. $40.000 var, $1.000 bергенде от души бериш керек экен да.
Зекет бейбечаранын акысы, Аллахнын акысы, бул өзүчү. Бериң ан. Сүйүнүңүз ошого, альхамдулилля, малым дагы тазаланды, өзүм дагы тазаландым. Бул улуу ибадат кылдыңыз зекет берип. 40 000 доллардан $1000. 40тан бир. 80 000 долларыңыз бар, 2 000 доллар. Бечарага. Зекет Аллахнын, бул ибадат, бул Аллахнын акысы. Бирок Алла субхана ва таала сиз ошо бечарага берерден мурда Аллага жетип, ана бечарага тиет. Ошто сиз буга иншалла сүйүнүп буга альхамдулилля. Аллахнын буйругун аткарып атам деңиз. Ва ату зака деген буйрук бар. Зекет бергиле деген. Ошол жерде да айтат мынакей. Зекет бергенде да өтө мыктысын, өтө төмөнүн эмес. Эмнесин десе, орто. 40 коюңуз бар. 40 койдун эң мыктысын эмес. Эң төмөнкүсүн эмес. Пайгамбарыбыз айткан. Ошо карап туруп биз зекет алуучуларды, зекет жыйноочуларга айтат эле да, жолдомо берет эле. Сиздер барып, эң жакшы коюн кочкорун алып баса бербеңилер. Нельзя. Ошондой эле ана зекет бергендер аксаган, зорго баскан арыгын берип бербесин. Нет, ортосун. Мин васти амваликум. Ортосун бер мынакей мына. Ошондой эле 30 уюң бар, ортосун бер. Машалла, машалла. Зекетке 5тө 1 кой зекет. 10тө 2 кой зекет. 15тө 3 кой. 20тө 4 кой. 25тө, болду, эми 1 тө. Ошо нормально. Калган акчаларды зекетин санаңыз. 40тан бериңиз, альхамдулилля, бериңиз. Алтын болсо 85 грамм алтын барбы? Всё. Bir ошол жерден сиз чыгарыш керек. 40тан бери. Бисмилlah. Fa inna Allah Taala lam yasalukum khayra. Allah Taala sizlerdençe malыңардын эң жакшысын сурабайт. Анан wa lam ya'murkum bi sharrihi, эң жаманына буйрук да бербейт. Демек ортосу. Ортоңку малды бериш керек. Пайгамбарыбызга бир киши келди да айтты. Ya Rasulullah, ma tazkiyatul mar nafsahu. Адам баласы өзүн кантип тазалаш керек? Деп суроо берди. Wa ma huwa sabil ila dalik. Bunun жолу кандай? Faqala sallallahu aleyhi ve sellem aytты мындай деген. Ya'lamu anna Allah Taala ma'a haysu kan. Адам качан кантип өзүн тазалайт десе, биринчи сиз мен каерде болбойн, Алла мен менен деген сезимди, ишенимди ойготуңуз. Ошо тазалануунун башы экен. Болбосо Убада ибн Самит радıyallahu anhu айтат: Afdalul iman an ta'lam anna Allah ma'ak haysu ma kunta. Эң улуу, эң абзел иман. Сиз бекем ишениңиз, Алла Таала сиз менен бирге каерде гана болбоңуз. Аллахнын илими, Аллахнын кудурети сиз менен бирге, колдоосу. Бул эң улуу иман. Аллама Мунави рахматуллаху алейх ушул хадистин шархында айтканда: Fa inna man alima dalika istawat sariratuhu wa alaniyatuhu wa habahu wa yahaba rabbahu ta'ala fi kulli makan wa istahya minhu fi kulli zaman. Sebep degende kim işenseçe Allah Taala'nın gözömölündömün. Allah menen birge, ilim kudreti menen birge. Bil turat kayerde bolboyun. Bardında kudret menen. Anda anın içki dünyası men sırtkı dünyası teң bolot eken. Al munafık bolboyt da. Лицемер болбойт. Сөзүндө башка, ичинде башка болбойт ал. Тил адамды алдап коет. Оңой эле алдап коет. Бирок жүрөк кантип алдайт? Ички дүйнөсү, сырткы дүйнөсү тептең. Окшош. Айырмасы жок. İçinde эмне бар, сыртында ошо бар. Сыртында эмне бар, ичинде ошо бар. Болду. Бул мунафык эмес. İçinde башка, сыртында башка. Сыртында башка, ичинде башка. Андай мунафык, лицемер эмес бул. Бул кандай болот дейт? Эгерде Алла Таала har bir учурда каерде гана болбой жараткан Алла субханаху ва тааланын илими кудурети менен бирге, анда мынакей угуп алыңыз. Ошол адам Алладан коркот. Бардык учурда, бардык жайда, бардык жайда Алладан коркуп жүрөт болчу. Жалгыз калса да, коомчулук менен болсо дагы. Жана ар бир заманда Алладан уялып турат. Кейбір шәкірттер өзінің шейхтеріне осият кылыңызчы деп сураганда,
шейхтер мындай деп айткан экен: балам, качан сен бир күнөө кылганды кааласаң, анда Алла сени көрбөй турган жерде кыл деген экен. Каерде Алла Таала сени көрбөй турса, ошол жерде кыл деген экен. Бул деген туугандар, мынандай насааттарды улуу адамдар айтат да. Абдулла ибн Умар разияллаху анхума бир жолу Мадинадан чыгып, Мадина шаарынан. Абдулла ибн Умарды билесиздер. Умар разияллаху баласы да булчу. Өтө кыйын, машаалла, сүннөт дегенде күчтүү, кыйын сахабалардын бири. Умар разияллаху баласы болот. Ушул Мадинадан чыгып бир кыдырып баратса, бир койчуну кой кайтарганын көрүп калыптыр. Ушуну бир сынап көрөйүнчү дептир. Канчалык динге бекем. Анан айтты: "Салам алейкум, кандай? Сен сол жакшы, жакшы. Коюңуздан бирди сойбойсузбу?" Койчу да ал. Бирөөнүкүн кайтарып жүрөт да. Анан айтыптыр: "Мен сизге каалаган бааны берем, бирөөнү союп бериң мага." Десе: "Жок, меники эмес, бул кожоюну бар" деп. Анан айтыптыр мындай деп: "Бирөөнү союп бере бериң дагы, акчаны алыңыз. Кожоюн сураса, карышкыр жеп кетти деп коюң." Деген автоматически тилинен чыккан экен. Фа айналла, фа айналла. Алла каякта калды депчи. Мен го кожоюн сураганда айтам. Не деп? Сиз айткандай болуп. Буну карышкыр жеп кетти деп. Ошол учурда Алла кайда калды дейт. Алла көрбөй калдыбы? Кантип айта алам дедим. Кожоюнду алдашың мүмкүн. Алланы кантип алдаймын деген сөз да. Ошол жерде анан кийин Абдулла ибн Умар разияллаху анхума бул жерде анан кайтып атканда айткан экен. Айналла, ошо койчунун сөзүн айтыптыр да. Мадинага келинчекте. Фа айналла, Алла кайда? Алла кайда калды депчи. Ва атара халан ихам дейт мынаке. Алланы канча жакшы көрөт экен ал адамчы. Ошо койчунун иманы автоматически. Бүгүн биз саждада ошол эсте жок да. Алар болсо сыра ошол кой кайтарып жүрүп, мээсинде, жүрөгүндө, рухунда Алла бар эле. Биз сажда кылсак дүнүйөдө. Ал о тоодо кой кайтарып жүрүп, ошол жерде Алла Тааланы эстен чыгарган жок. Алла аны тамырларына Алланын кудурет илими сиңип калган эле. Алланын сүйүүсү сиңип калган эле. Ошон үчүн айткан да мени го ал кожоюнду алдап коюшу мүмкүн. На тот момент Алла кайда калды алдап атканымда? Алла жүзүн кантип алдайм, карачы. Ошон үчүн айткан экен: ай. Мынанда имандуу, аманаткөй койчуман Алла Тааланы мени көзөмөлдөп турат деп Алланы эстен чыгарган жок. Мына иманы канчалык эле. Ошол доордо мечитте эмес, талаада, ибадатта эмес, койдо. Ошонун түп тамыры менен Алла Тааланын сүйүүсү сиңип кеткен эле. Бүгүн биз мечитте болуп, саждада жараткан Алла субхана ва тааля эстей албай, дүнүйөнү эстеп сажда кылган. Кандай бул? Улуу имамдардын осуяты: "Ияка айярака хайсунахака. Фафхам валзам ваджал каула таала инналлаха кана алейкум ракиба." Туган, Алла тыйган жерден ошол жерде сизди көрүп калбасын, сактаныңыз деген. Алла, мен сиздерге айтып берейин, Абу Хазим деген болгон. Радияллаху анху, рахматуллаху алейх, табиин. Сулайман бин Абдул Малик бадыша ажылык сапарынан келип, Мединага келип, Амирул Муъминин, бардык момундардын амири. Бану Умайя Амавиттердин доорунда. Мадинага келип 3 күн туруп алат, айтат: "Ай, сахабаларды көргөн адамдар калдыбы же бардыгы эле өлүп кеттиби?" дегенде, "Бар, бир экөө бар" дейт о. Чакырып келгилечи дейт. Барса чакырып келет, ушуну келет. Абу Хазим келет: "Ассаламу алейкум, алейкум ассалам." Биринчи асылганда эле айтат да бугачы: "Сиз не деген адамсыз? 3 күндөн бери бардык адамдар мага зияратка келип учурашып, бадыша келди, Амирул Муъминин, момундардын амири келди деп учураштат. Сиз кош көңүлдүк кылып келбей койдуңуз" деди да. О киши сразу эле жооп берди: "Мен сизди тааныбасам, сиз мени тааныбасаңыз, биринчи жолу жолугуп атсак, адамгерчиликсиздик кылдыңыз деп айтып атасыз. Каяктагы адамгерчиликсиздик?" деп.
Ошол убакта Ибн Шихаб бар эле, имам Зухри рахматуллахи алейхи айтты. Падыша, бул алым туура айтат. Сиз туура эмес айттыңыз деп. Мейли деди дагы, биринчи сөз ушул болгон. Эмне үчүн биз өлүмдү жаман көрөбүз деп. Бул дагы падыша ошол табиин сахабаларды көргөндө бир насаат алып алайын, сөздөрдү сурап, илим алып алайын деп суроо берип атат да. Эмне үчүн өлүмдөн коркобуз деди. Эмне үчүн өлүмдү жек көрөбүз? Жаман көрөбүз? Коркобуз? Ал айтты. Силер деди, дүйнөнү курдуңар, ахиретти буздуңар. Курулгандан бузулганга эч ким баргысы келбейт да деди. Түшүндүңүздөрбү? Дүйнөнү эмне кылдыңар? Курдуңар. Охо, падыша да, ухмуш. Ахиретти буздуңар. Ахирет эмне менен бузулат? Жаман амал менен, зулумдук менен, бар күнөөлөр менен бузулат. Ахиретти, дүйнөңөрдү курдуңар, ахиретиңерди буздуңар. Курулгандан бузулганга, конечно, коркосуң, баргың келбейт, жек көрөсүң. Мынандай жооп берген. Улуу неме кыскасы айтканда, анан кийин дагы бир суроо мындай болгон да. Айткан мындай. Эртеге адам баласы Алланын алдына кандай абалда барат деген. Ошондо бул алым айтат, эгерде жакшы адам болсочу, жакшы амалдарды кылган болсо, сапарда узак көп жүрүп калган, үйүн сагынган, аял бала чакасын сагынган, үйүнө келгенде кандай кубаныч менен келсе, кудум ушундай барып Аллага жолугат деди. Ушундай настроенияда жолугат деди. Эгерде күнөөкөр болсо, Алла Таалага баш ийбей, жаман иштерди кылып жүрсө, аны колу башын кайрып, качып кеткен кулду токмоктоп алып келгендей алып келет деди. Мынандай деди. Ошо кишиден анан бул суроо берип атат. Мусулмандардын эң акылдуусу ким деди. Айтты, мусулмандардан эң акылдуусу Алланын фарыздарын аткарган, арамынан сактанган, башкаларды Алла Таалага чакырган. Мусулмандардын эң акмагы ким деген суроого жооп угуп алыңыз. Башканын дүйнөсү үчүн өзүнүн динин саткан деди. Мусулмандардын эң акмагы. Башкалардын дүйнөсү түшүнүктүү болуп атабы? Башканын дүйнөсү үчүн өзүнүн динин сатып атат деди. Кандай? Өзүнүн динини, өзүнүн дүйнөсү үчүн эмес, тим более башкалардын дини, дүйнөсү үчүн ошого патыгалим болуп, динин сатып атат. Бул эң акмак дегени болот. Эң тез кайсы дуа кабыл болот деди. Айтты, кимге жакшылык кылсаңыз, ошо жакшылык алган киши жакшылык кылуучуга дуа кылса, эң тез кабыл болот экен. Эң тез кабыл боло турган дуа да. Сөздөрдүн эң адилеттүүсү кайсы деди? Сөздөрдүн эң адилеттүүсү. Мындай деп жооп берди. Бирөөгө зависимыйсыз да? Кандай зависимыйсыз? Сизге акча берет, жумуш берет, проблемаңызды чечип берет. Ошонун алдында акыйкат сөздү айтуу. Жоксо бирөөдөн коркосуз, же бирөөдөн үмүтүңүз бар. Ошонун алдында акыйкат сөздү айтуу сөздөрдүн эң адилеттүүсү. Бирөөдөн коркосуз да, адилет сөз айта турган болсоңуз, сизди иштен алып коет, сизди камап берет, жок кылып берет. Мейлиби? Жоксо үмүтүңүз бар. Бала чакаңызды багып атасыз. Сизге айлык берип атат. Адилет сөздү айтпайсыз. Эмне үчүн? Биякта иш бүтүп калат бардыгы. Ошондойдун алдында бирөөдөн үмүтүңүз же коркууңуз бар. Коркпой туруп адилеттүү сөз айтсаңыз, ушул сөздөрдүн эң адилеттүүсү экен. Сөздөрдүн эң адилеттүүсү. Садакалардын эң абзели кайсы деди? Эң мыктысы дейт. Садакалардын эң абзел мыктысы адам өзү кыйналып туруп садака бергени деди. Кыйналып турсаңда да садака берген. Эч бир үмүт кылбай, башка нерсесине мына. Кыскасы ушундай сөздөр көп суроолор болгондон кийин анан падыша айтты да, Сулайман бин Абдул-Малик, биз тууралуу оюңуз кандай вообще деди. Анан ол киши айтты, Абу Хазим айтты, ушул суроого мени жооп бербей эле койсоңуз жакшы болот эле деди. Жок, жооп бериңиз деди, айтыңыз сөз. Анда айтты, сиздин ата бабаларыңыз канжар менен адамдардын канын төгүп, бузук кылып элди башкарган.
Азыр алар деле ошо кимди өлтүргөн болсо алар деле көрдү. Ата бабаларыңыз деле көрдү. Бирок аттиң деген аттиң ата бабаларыңызга эмне деп айтылып жатканын, ата бабаларыңыз эмне деп жооп бергенин билсеңиз кабырдага жакшы болот эле деген. Коркпой айткан. Коркпой айткан. Себеп анын ата бабалары зулумдук менен, кан төгүү менен башкарган. Канча деген адамды жок кылышкан. Ошондо эми айтып атат, алар деле өлдү, булар деле өлдү. Хорошо? Со временем эч ким деле калбайт да. Бардыгы эле өлөт. Кимге бардыгы эле өлдү дейт. Просто ошо ата бабаларыңызга азыр кабырда Алла Таала эмне деп атат экен дейт да. И плюс ата бабаларыңыз Аллага эмне деп жооп берип атат экен дейт да. Мынаны билгениңде деди да. Ушуну билгениңде, жанында бир патхалим бар экен. Эй, падышага андай дебе деди да. Ар жерде болот да ал. Ай, андай дебе деди эле. Бул айтты. Алла Таала Кур'анда алымдардан вада алган. Силер акыйкатты айткыла, жашырбагыла деп. Ошон үчүн мен айттым деди эле. Падыша айтты, оозуңду жап деди аны. Сөз деди. Андан кийин анан падыша айтты мындай деди. Биздин оңолубуздун жолу кандай болот будан ары деди. Абу Хазим айтты, текеберликти таштагыла. Адамгерчиликти тандагыла. Адамдардын укугун адилеттүү бөлүштүрүп бергиле. Оңолуңардын жолу ушул деди. Оңолуңардын жолу ушул деди. Şu сөздөрдү уккандан кийин субханалла, бул аябай таасирленди падыша. Айтты, Хазрат деди, сиз биз менен эле чогуу жүрбөйсүзбү деди. Ал не деди? Кудай сактасын деди. Маазалла, Кудай сактасын деди. Бул чочуп кетти падыша. Падыша да. Падышанын жанында ар ким жүргүсү келет да. Бул Кудай сактасын деди. Эмнеге Кудай сактасын деди? Бул айтты, мен өзүм зорго жүрөм деди. Силердин байлыгыңарга, шан шөукөтүңөргө ийилип кетип, бурулуп кетип, мен дагы өзүмдүн жолумду таппай калбайын деди. Анан көрө кой деди, ага барбайын. Аллаху акбар. Анда айтты. Анда деди, бир насаат айтыңыз бизге. Насаат айтыңыз деди, караңыз. Насаатта мына ушу сөзгө келдим да. Насаатты мындай деп айтты. Алланын улуулугун, кудретин, Алланын азаматын жүрөгүңүзгө ушунчалык отургузуңуз, Алла каерде тыюу салса, ошол жерде сизди таап албасын деди. Түшүндүңүзбү? Алла Таала каерде тыюу салса, ошол жерде сизди таап албасын. Жана Алла Таала каерде буйурса сиздин болууңузга, ошол жерде сизди таппай калбасын. Мисалы Алла Таала буйурду, биринчи сапта болуш керек да. Ушул жерде караса эле баягы жок да. Же сен жок, же мен жок. Ошондой болбосун дейт. Алла кайра тыюу салды эле, казино, кумаркана, араккана, зынакана, сени ошол жерде таап албасын дейт. Дурук ошол жерде жүрүп алба. Сен Алла тыюу салган жерден таап албасын. Жана Алла буйурган жерде сени таппай калбасын. Сөз түшүнүктүүбү? Алла буйурган жерде сени таппай калбасын дейт. Кайерге садака бериш керек эле, сен жок. Ооз ачар болуп атат, бардыгы бар, сен жок. Сен каяктасың? Ораза кармаган уруп атасың, кандай болот? Фарыз намазда машаалла бардыгы бар, сен жок. Кандай болбосун? Кийин анан айтты, Хазрат деди, бизге бир дуа бериң деди. Эми дуаны угуп коеюн. Не деди? Я Алла деди. Бул падыша эгерде сенин сүйкүмдүүң болсо, мен билбейм. Сен сүйкүмдүүң болсо, анда бардык жакшылыктардын эшигин ачкын деди. Бардык жакшылыктарды жеңил кылгын деди. Эгерде сенин я Алла сүйкүмдүң эмес, бир күнөөкөрүң болсо, бунун пешенесинен тартып жакшы иштерди кылдыргын деди. Карачы. Мен эми билбейм падыша Алланын алдында ким экен. Сүйкүмдүүгө киреби? Же жек көрүлгөнгө киреби? Мен билбейм дейт. Бирок эгерде сүйкүмдүүң болсо, бардык ишин жеңил кылгын, оңунан чыгаргын иштердин бардыгын, жакшылыктарды ачкын деп. Эгерде сүйкүмдүүң эмес, сенин бир тоң боюңуң болсо, анда я Алла пешенесинен тартып жакшы иштерди кылдырткын деп. Жакшы иштерди кылдырткын деп. Мына мындай дуа эле.
Кыскасы падыша дуаларын алып, узун сөз, аябай узун бул. Кийин эмне деди анан кийин? Алан айтты. Дуаны алды, боптур деп кетишти. Падыша барып туруп казынасынан 100 динар кичинекей баштыкка салып, бери бер деп барып, тиги шейх алып барып бергиле деп. Шейх үйүндө отурса, тиги адамдар келип берди. Hazrat, кабыл алып коюңуз мындай. Бул эмне? Падыша берди. Мен албайм. Эгерде мен мындайда карап туруңуз, биринчи сөзүн караңыз. Падышанын белегин кайтаруу жакшы эмес. Түшүндүңүзбү? Ошо эле кезде айтып атат. Мен бул кайтарганым тамаша эмес. Түшүндүңүзбү? Кайтарганым экен? Тамаша эмес. Эгерде мен сизге айткан насаат ошонун негизинде ушуну берип атсаңыз, лучше мага чочконун эти, өлүмдүктүн эти жакшыраак дейт. Анан эгерде жок, ошо бардык алымдарга берип атам десе, анда мага окшогон алым Мединада толтура дейт. Ар бирине берип атса, мен деле кошо ошолордун катарына алсам жарашат дейт да. Мынандай улуу адамдар өткөн. Падыша дагы маша Алла ушундай таква болгон, ушунчалык маша Алланы сыйлап, ошонун кезинде намаздар өз убагында окулуп, каза кылынбай, азан айтылып окулуп турган. Ага чейин Амавиттерде өтө бардак болгон. Бүткүл дүйнөдө аябай жаман немелер ылдыйды болгон. Кандай болгон чакта да туугандар, бул азыркы айтып аткан маселебизден биз сабак ала турганыбыз, качан оңолобуз? Качан Алланын көзөмөлүндө жашасак. Качан тазаланабыз? Качан пайдалуу болобуз бири-бирибизге? Качан ахиретибизди курабыз, гүлдөтөбүз? Качан Алла Таала мени көзөмөлдөп турат деп бардык ишибизде, сөзүбүздө, амалыбызда, абалыбызда Алла Тааланы Инналлаха кана алейкум ракиба. Инналлаха кана алейкум ракиба. Мына ушу бизге келе турган болсо. Ошон туугандар, Алла Таалам баарыбызды кабыл кылсын. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жар болсун. Иншалла Алланы көп зикир кылайлы, Куран окуйлу, ибадат кылып алайлы. Жакшы илим алайлы, башкаларга даават кылайлы, ынтымак болойлу, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге көбүрөөк дуа кылайлы. Азыр сиздерден сураныч, мен кичине убактым азыр аз-маз тар эле, бир жерде дагы сабагым бар эле. Ошон үчүн сиздерден азыр уруксат сурайм. Мына күн сайын постоянно алхамдулилля, иншалла куптанга чейин сабак кылчу элек, суроо жооптор болчу эле. Азыр дагы бир сабак калып кетип, бүгүн ушу көбүрөөк жумушка алек болгондун себебинен ошон үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Азыр иншалла куптанга чейин убакыт бар. Машаалла 2 рекет намаз окуп, зикирлерди кылып, жакшы салаваттарды айтып, жакшы бир дуаларды кылып турсак, намаз окуйбуз, анан иншалла чыгып кетебиз. Мен иншалла тиякта бизде 10:45 намаз, башка жака барып неме кылам, аякта сабагым бар. Капа болушокпу туугандар? Амин. Роббана атина фид дуния хасана